Окей, достор, бүгінгі сабағыбыз array деле кайра улантабыз. Бирок менимче Free Code Camp'тын веб-сайты иштей баштады. Окей. Жана иштеп атты мен киргенде. Негизинен эле array менен иштеш үч көп практика талап кылат. Array'дин өтө көп пайдалары бар. Анан бүгүн өтө турган темаларыбыз бул nested array деп коет. Ача айтканда массивтердин ичине башка массивтерди коебуз да. Array'дин ичине дагы башка array'лерди койсок болот экен. Бүгүн ушуну көрөбүз. Анан буга чейин дагы бир нерсени айтып өтөйүн дегем. Мисалы array'де let array arr деп кыскартып коюшат көбүнчө. Мунун ичине эмне дейли? Бишкек ош нарын Жалалабад кийин Талас Баткен кайсы калды кайда? Карап алайын. Окей. Мисалы ушул шаарларды жазып чыктык. Мисалы арасына сандарды деле кошуп койсок болор экен да. Мисалы 67, Анан бул жака 18,99. Бул жака мисалы биз boolean деген темаларды өтө элекпиз. Буюрсам бул сонун нерсе, сонун тема. Мында өтөбүз. Өзгөрмөлөрдүн түрү. Бул true же false деген ооба же жок деген мааниде болот. False деп туруп бул жака кошуп койсок, мына бул array азыр ичинде башка дагы өзгөрмөлөрдүн түрлөрү болуп калды да. Мисалы бул string, бул сан, бул double же float деп койсок деле болор эт. Бул boolean, ушундай түрлөрү өзгөрүп кетти. Эми ушунун эле ичине мисалы не кылсак болот экен? Бул жака let менин атым деп туруп, барабар баха деп туруп, ошону эле мисалы бул жака кошуп койсом дагы боло берет экен. Бул жака кошолу менин атым. Мына бул деле өзүнчө бир эме болуп калды. Ошондон эле мисалы Үсөн фамилиям деп коеюн. Фамилиям деп туруп, муну мисалы бул жака арасына дагы бир жерге кошуп койсом боло берет экен, мисалы. Менин фамилиям деп экинчиси чыкты, мисалы. Мына көрдүңөрбү достор, бул жерде array'дин ичине мисалы айтайын дегеним ар кайсы маалыматты сактасак боло берет экен. Array бул мисалы type of array деп жазганда, мисалы азыр мисалы менин атым деп туруп ошон type of деген нени берчү эле бизге? Ким айта алат? Бизге өзгөрмөнүн маалымат түрүнү берет, Мисалы console checkit log деп туруп, менин атым деп туруп, бул жака менин атым десем, бул жака менин атым чыгыш керек. Мына баха деп чыкты. Эми муну өзгөрмөнүн түрүнү көрөлү. Console checkit log at өзгөрмө маалымат түрү деп туруп, бул жака эмне кылат элек? Type of менин атым десек, мына өзүңөр көргөндөй бул жака маалыматтын түрүн чыгарат. String, браво. Ошол эле учурда мен бул жака дагы бир менин жашым барабар 78 деп туруп, муну бул жака дагы чыгара турган болсок, жок, Ctrl Z чүрөбүз, менин жашым деп туруп бул жака
Менин жашым деп чыгара турган болсок, менин жашым 78. Ал эми жаштын маалымат түрүн чыгара турган болсок, бул жака эмне чыгыш керек? Жаш өзгөрмө маалымат түрү бул number, сан. String бул аттык экен, атыбыздыкы бул string болот экен. Жаштыкы бул эмне болуп калат экен? Type of дегенибизде бизге маалыматтын түрүнү берип атат. Ошондо атыбызды жазсак string болот экен, санды жаза турган болсок бул number болот экен, маалыматтын сакталган түрү. Эми array'ди көрбөйлүбү достор? Array'дики эмне экен, Array өзгөрмө маалымат түрү же array маалымат түрү деп коеюн. Array маалымат түрү деп туруп бул эмне болот экен? Type of деп туруп error дей турган болсок object деп чыгат экен. Мунун маалымат түрү, array'дин маалымат түрү бул object болот. Object деген негизи биздин тилде объект деп коебу. Мунун ичинде ар кандай маалымат сактасак болот. Объекттин дагы түрлөрү толтура. Мисалы, array бул бир объекттин түрү, объект өзү дагы объекттин бир түрү. Класстарга, мисалы, келечекте дагы буюрса камтыйбыз. Башка бир классты түзүп туруп, ошол класска биз объект, мисалы, ошол класстын бир мисалы катары ошол класстын ичиндеги функцияларын колдонуш үчүн, өзгөрмөлөрүн колдонуш үчүн биз ага бир object create кылып туруп, ошол object аркылуу класстын ичиндеги маалыматтарды чыгарып алсак болот экен, же ошол класстын ичиндеги маалыматтарды окусак болот экен, колдонсок болот экен. Ошол objecттин түрлөрү көп. Array бул objectтердин бир түрү. Мисалы, менин атым бул жөн эле бир string. Жашым бул дагы бир number деген маалыматтын түрү экен. Object бул чоң, өтө чоң бир тема. Мунун ичинде ошо array дагы бир түрү болуп кирет экен. Ал эми бул жакта мисалы бул array'дин ичине өзүңөр көргөндөй ар түрдүү маалыматтарды сактадым. Эми ошол array'ди колдонуп туруп мен бул жака биринчи let эмне дейли, алманын баасы деп туруп барабар array'дин ичинен кайсы индексте эмне кандай алып келем могу 1899-ду? Ким жардам бере алат мага? 1899-ду кандай алып келем алманын баасына коюш үчүн? Array ичинен 0, 1, 2, 3, 4, Ошо 4-тү бул жака кое турган болсом, алманын баасынын ичинде азыр 4 болуп калды. Мисалы, алманын баасы 1 сомго арзандады деп туруп, бул жака эмне кылсам болот экен? Математика жазсам болот экен да, мисалы, ошо алманын баасын колдонуп эле. Алманын десем чыгыш керек эле. Баасы минус 1 десем. Ошондо азыр экранга канча чыгыш керек? Консолго алманын баасы 17.99 дейм, Мына 17.99 дейм. Мен муну көргөзгөмдүн себеби бул математика текшергеним жок. Просто бул жерде массивдин ичинде сакталган маалыматтарды string же number болобу, booleanбы, ушулардын биз колдонсок болот деген мааниде эле ушул мисалды келтирдим. Ал эми менин атым деп туруп, мисалы, менин атым деп бул жакта мону чыгарып аттым да. Ал эми array'дин ичинен ушуну чыгаргым келсе, анда муну комментке коеюн. Console check it log менин атым деп туруп, ошол array'дин ичинен алып келип колдонойм мунусунда. Error
Қанша екен? 1. Мына менің атым Баха деп қайрыле шықты ең үстіне. Неге? Себебі бұл эрейден келді. Бұға эрей içindегі элемент деп қоямыз бұларды. Чтобы түсініктірек болсын. Менің атым эрей içindегі элемент бұл Баха деп шықты индекс 1-де. Ошол достор айтайын деген бұл жаққа арқандай малыматты сақтасақ болады екен. Мисалы, let менің аты жөнім тұрып, атымды, анан фамилиямды қандай қылып мен экранда бұл жаққа шыққанда. Азыр мұндай көрім келеді да. Менің аты жөнім деп тұрып, Баха Үсен деп көрім келеді. Шуну қандай қылсақ болады, қантип чыгарсам болады екен азыр бұл жаққа. Эрейди қолданып. Мол өзгөрмөлөрдү эмес, мол эрейди қолданып туруп кантип чыгарам. Барбы каалоочулар? Array 1 элементим чыгат. Башу? Плюс 7. Фамилиям чыгат. 7 болуп калабы, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 тура, окей. Бирок ортосунда боштук көрүм келеді да мен. Не кылышыбыз керек? Ошурда пробел таштайсыз да банда эме апостроф менен. Ошондой боштук таштасаңыз. Мындай койсок, болду. Мына console check it log. Эми менин аты жөнүм деп туруп, бул жака менин аты жөнүм дегенди алып келип койсок эле, мына бизге ушул маалыматты алып келип берет экен. Мынакей, менин аты жөнүм Баха Үсен. Болду. Эми мисалы кааласак, муну алып келип менин жашым деп туруп дагы кошуп улап кете берсек боло берет экен. Туурабы? Ошол барбы суроолор? Бир аз тез кеттик окшойт, бирок бул эрейди биз кайра эле кайталап мисалдарды берген үчүн бир аз батыраак өтүп атамын. Суроолор барбы? Жок, эчкимдин суроолор. Окей, анда кийинки темабыз бул дагы бир аз кызыктуураак болушу мүмкүн. Аябай эле кызыктуураак болушу мүмкүн. Макул, мынанын атын өзгөртүп коеюн. Окей. Окей, эми бир аз темаларыбыз өзгөрөт азыр. Неге? Себеби бул жерде биз let array так. Студенттер дейин. Студенттер маалыматы дейин. Бул жакта эмне өтөбүз? Азыр мындай кылалы анда. Бул жерде студенттер маалыматтары болот. 3 эле студент коюп турайын азырынча. Буга чейин array'ди биз билебиз. Array кандай болот? Array'дин ичинде маалымат сакталат. Мисалы, ушул эле мисалды алып туруп, обычно кандай буга чейин кандай чыгарат элек ошону көргөзөйүн. Мисалы, студенттин маалыматын жазгым келсе, мисалы, Баха мисалы, Үсен, анан жашын жазып кетели. Ошол эле учурда ушундай эле маалыматтарды, мисалы, бул жака Калысбек, анан сыртына Тилек уулу деп туруп, анан фамилиясын жаздыкпы? Эми жашыны 37 дейли. Анан бул жака дагы акыркы студентибиз Жипар Касымова
Мунун жашы 28 деп коелу мисалы. Мына ушундай маалыматыбыз бар. Бирок бул жерде байкасаңар, муну хотя эме коммент кылып туруп эле, муну коммент кылып туралы пока. Анан буга келебиз. Ушул маалыматтарыбыз бар да. Эми мындай караганда бул жерде биринчиде бул бир студент маалыматы болуп атат. Экинчи бул экинчи студент маалыматы. Калысбек Тилек уулу, жашы 37, Жипар Касымова 28, Баха Үсөн 82. Мисалы булар бир адамдын маалыматы, бирок биз не кылып атабыз, муну бардыгыны бир өзгөрмө, ар бирин бир элемент катары сактап атабыз. Муну кандай оңойлотсок болот экен? Муну мындай оңойлотуп койсок болот экен, мисалы, мындай эле кылып кыйналып отурбай көп. Мына эми дагы бир аз оңой болуп калды. Баха Үсөн 82-де жашы. Мындай кылып кетейин, дагы окуганга оңойраак болушу мүмкүн. Мына азыр мында түшүрөйүн. Мындай кылсак. Мына булар биздин студенттер экен. Биринчи Баха Үсөн 82, Калысбек Тилек уулу 37, Жипар Касымова 28. Эми студенттерди мисалы биринчи студентти сактагым келет атат. Мен башка бир немеге же болбосо консолго чыгаралы. Биринчи студент барган сайын булар оңойлошо берет, достор. Аябай маалымат менен иштегендин өтө сонун түрлөрү бар. Буларды буюрса дагы көрөбүз. Биринчи студент, студенттерден 0 кылабыз, туурабы? Биринчи студенттин аты жөнүн алыш үчүн. Ал эми жашын алыш үчүн бул жака 1 дейбиз. Биринчи студент Баха Үсөн, жашы 82. Жашы жагында элементип коелу. Ошондой эле, ошол эле эмени кайра башка студенттерге эметиш үчүн не кылат экенбиз? Экинчи студент. Экинчи студент, студенттерден биз канчанчы? 2, анан бул жака 3. Мунусуна мисалы 4, бул жака студенттер check it length -1 деп койсок, акыркысын берет экен бизге. Бул акыркы деп коер эле, акыркы студент. Мына өзүңөр көргөндөй, достор, биринчи студент Баха Үсөн 82, экинчи студент Калысбек Тилек уулу 37, акыркы студент Жипар Касымова 28. Ар бирине ошентип жазып чыктык. Бирок бул жерде мисалы монтип жазып, экөөнүн мисалы атын алыш үчүн бөлөк, жашын алыш үчүн бөлөк жазып атабыз. Муну кандай оңойлотсок болот? Муну мындай оңойлотсок болот экен, достор. Let студенттер деп туруп, мына ошол үчөөнү эле мен биринчи жазып алайын бул жака. Мына студенттер деп жаздыкпы? Мына биринчисине эми Баха Үсөн деп туруп 78. Могул эле маалыматтарды алып келейин кайра эле. Ичине все равно жазып чыгыш керек болот. Ошол мынакей, андан кийинки эмени алып коеюн. Мына эми бир аз дагы өзгөрдү биз үчүн маалыматтар, өтө көп өзгөргөн жок, бирок азырынча ушуга чейинки үйрөнгөн билген маалыматтарыбыз менен ушинтип колдонсок болот экен. Эми бул жерде биринчи студенттин маалыматын чыгарыш керек болсо, мисалы бул жака биринчи студент
Studentlerden içinen birinci element alabız. Anın içinen bul jaka атын алыш үчүн биз кайра не 0 деп жазатканбыз. Анан жашын алыш үчүн кайра эле бул жерге 0 болот, а бирок бул жерге 1 болот экен. Мына биринчи чыгарып көрөлү. Мына биринчи студент деп туруп, студенттерден 0 десек, не болду? Биринчи студент берди атыны. Бул 0 деген, мына биринчи 0. Мына эрейди алып атат. Эрейдин өзү чоң бир эрей бар студенттер деген. Анын ичинде биринчи элемент бул өзү дагы эрей. Ошол эрейдин ичинде аты бул дагы бир өзүнчө элемент. Бул өзүнчө бир элемент. Ошон үчүн мисалы атын алыш үчүн биз студенттер деп туруп 0 десек, мына биринчи эрейди берип атат. Бул эрейдин ичинде биринчи элементтин индекси 0 болгон үчүн бул жака кайра дагы бир чарчы кашанын ичине 0 деп атабыз. Бул бизге атыны берди. Ал эми студенттер 0, бул бизге кайра эле биринчи эрейди берип атат, биринчи элемент. Жашын алыш үчүн 1 деп чарчы кашанын ичине жазабыз. Неге? Себеби мунун индекси 1. Эми каалоочулар болсо, бул жерде мага экинчи жана үчүнчү студенттин маалыматтарын алганга жардам бергиле. Экинчи студент. Шунда бул жерге канча жазышым керек? 1. Бул жерге 1, ага. 1 болот. Атын алыш үчүнчү 0. 0 болот, Ol, андан кийин жашы кайра эле 1. 1, анан Аха. бул жака дагы 1би? Тилек олу 3 сөз болгон үчүнбү? Жок. Могу жашыны кандай алабыз? 2 болуп калат. Калысбек Тилек уулу Бул 0 менен кетти. 1 элемент. Ага. 0 менен кетти. Эми 37 1 менен кетти. Дагы эмне 1 деп кошуп атабыз. Бул 37 1 менен кетет да. Кийинки экинчи 1 эмне жаздыңыз? Мына биринчи 1, бул бизге мына общий элементти берип атат. Бул массив, өзү да бир массивдин элементи да, мына өтүрлөр менен бөлүнүп турбайбы? Бул чоң массив бар, массивдин ичинде биринчи элемент бул, экинчи элемент бул, үчүнчүсү могул акыркысы, Булар өзүнчө бир элемент ар бири. Ошол массивдин ичиндеги экинчи элементин алышыбыз керек болот да ошондо. Мисалы, үйлөр, квартиралар бар го, Дом 1, квартира 4 деп коет. Же экинчи дом 8 квартира деп коет. Туурабы? Ошондой эле. Азыр бул бир чоң квартал бар. Бир домдордун немеси бар. Community деп коет. Бизде кандай болот эле билбейм. Бир новостройка. Ошонун ичинде домдор бар. Бул биринчи дом, бул экинчи дом, бул үчүнчү дом. Ар бир домдун ичинде элестеткиле 2ден квартира бар. Бул биринчи квартира, бул экинчи квартира. Бул экинчи дом. Экинчи домдо бул биринчи квартира, бул экинчи квартира деп ушинтип элестетсеңер болот. Мисалы, ошондо экинчи студентти биз мына экинчи домду табышыбыз керек да. Экинчи домду табыш үчүн биз 1 деп берип атабыз. Экинчи домдун ичинде биринчи квартираны табыш үчүн 0 деп берип атабыз. Ошол экинчи домдун ичинде эле 1 дейбиз. Бул неге? Индекс боюнча 1 болот. Экинчи квартира бул кайра эле 1 болуп калат экен. Эң акыркы студент деп туруп, бул эң акыркысында мисалы не деп койсок болот экен. Мына ол эрейдин length'ini алсак болот. Же болбосо бул жерде көп башты эметпей эле, орутпай эле. Бул жака не болот ошондо? Атын алыш үчүн, Жипар Касымованы алыш үчүн канча жазабыз бияка? Микрофонду өчүрүп. 1 жазабыз кайра. Окей. Анан бул жака жашын алыш үчүн
2 андан кейін 1 ой. Бул жака 1 болот, бул жака 0 болот. Неге? 3-чү домдон 1-чи квартираныкы бул 0 индекс болот. 2-чи квартираныкы бул 1 индекс. Ошондо 3-чү дом квартира 0, 3-чү дом квартира 1. Тура бул бираз эмерак айттым го, аябай эмерак болот, бираз практика кылыш керек, бул оңой эмес. Просто массивтин ичинде дагы массивтер бар деп элестетиш керек да муну. Же 3 коробка бар, ар бир коробканын ичинде 2ден алма турат. Бул 3 коробка 1 комнатада турат. Бул студенттерди, мисалы, бул биринчи эң чоң массивта бул 1 комната деп койсок, бир бөлмө. Ошол бөлмөнүн ичинде 3 коробка турат. Бул 1-чи коробка, бул 2-чи коробка, бул 3-чү коробка. Ар бир коробканын ичинде 2ден алма бар. Бул 1-чи алма, бул 2-чи алма. Кааласаңар ошентип жазып чыксам болот. Алма эме деп. Ошол достор, мисалы, булга дагы кандай мисал келтирсек болот экен. Машина же кыргыз тилинде унаалар. Унаалардан мисалы Toyota, Lexus бул чыгарган мамлекетиден жазан, бул жака башына Жапон деп эле кыргыз тилинде. Үчөөнү, төртөөнү дагы бирөөнү жазайын бул жака. Бул андан кийин Germany, Германия. Германиядан кайсы машиналар чыгат экен? BMW. Экинчиси Volvo деп коеюн. Volvo Германиядан чыгат. Башка айтса керек ал. Mercedes деп коеюнчу. Так, Mitsubishi же да, каяктан кандай машиналар чыгат? Fiat. Американский машиналар жазып коелу. Бул жака мисалы Ford, Ram менен Ford не USA-ден чыгат экен, Америкадан. Анан Россиядан чыккан машиналар бул Нива, анан КамАЗ деп коеюн. Так, мына эми ушул жерде азыр мен бул жака консолго эмне деп чыгарым келет атат. Консолго мисалы LED, Жапон унаалары деп туруп, унаалар, анан бунун башынан эмне деп бирдемке деп жазып коеюнчу, мисалы унаалардан биз 0-чү, мындайча айтканда, 1-чи массивке киребиз. Анын ичинде өлкөсүнүн атын алыш үчүн мамлекет. Бул 0, себеби Жапондукы 0 болот, Анан бул жака плюс деп туруп, дан чыккан унаалар деп туруп, бул жака плюс унаалар Жапондукы 0, чыккан машиналары 1 жана элсек болот экен, бул жака унаалар 0, анан 2. Мынол биринчи мамлекеттин аты чыгат, Жапон деп, 00. Анан Жапондан чыккан машиналар деп туруп, андан кийин унаалар 01 болсо, ошондо биринчи элементтен экинчи элементи бул биринчи индекс болот экен.
акыркы элементи бул экинчи индекс болуп калат экен. Булардын ортосуна мен эмне койбой калдым? Undefined reading fourth. Так, кайсыл жеринде ката кеттик? Семиколонун койбой койбодуңузбу агай? Эмелерден эрейстердин аягына. Булар үтүр койбой коюптун, кома. Кома. Окей. Муну чыгарган жокпуз да биз экранга арасы эле, Мунун ортосуна, мисалы, могу эки машинанын ортосуна азыр үтүр коюм келип атат, Toyota менен Lexustун ортосуна. Муну бул жерге бир дагы мындай кылып туруп, анан бул жака плюс деп койсок чыгат экен. Эми console check it log Japan унаалары деп туруп кылсам, мына Japan'дан чыккан унаалар Toyota, Lexus. Ушул жерде колдондук. Ал эми силерге үй тапшырма катары Германиядан чыккан машиналар, Америкадан жана Россиядан чыккан машиналар деп туруп, ушундай түрдө чыгарсаңар жакшы болот. Практика катары. Мен булардын баарын группага таштап коем. Суроолор барбы? Баягы фамилия менен атын жаздыңыз го, ошондо только атын кайтып чыгарсак болот же фамилиясын гана? Жалаң аттардыбы? Бул жакта Баха Үсөн деп турат, ошондо Баханы эле чыгарсак. Бул эгер бир стрингде болсо, муну чыгарыш бир аз оңой эмес. Оңой эмес дегенде оңой эле негизи. Бирок бир эме бар да, бул жерде колдонушубуз керек. Мисалы, студенттер деп туруп бул жака. Так, console check it log. Анан так, slice substring in JS. Кандай болот эле? Так, окей, subster. Тык. Окей. Бул жерде бир эме бар да. Index of деген метод колдонуш керек болот. Муну space'ти алып келиш үчүн. Мисалы, муну студенттер деп туруп, студенттер, анан студенттердин ичинен нолду да биринчисинде check it index of деп туруп, мунун ичине мындай пустой берип койсок, ушул бизге азыр канча чыгарыш керек? 0, 1, 2, 3, 4. 4 деп чыгарып бериш керек да биринчиде. Index of дегенде double of болуш керекпи? Жо, бирөө эле. Мына чыкты го биринчи. Бул мына боштукту алып келип берди. Ал эми u же болбосо index of u десем, канчаны алып келип бериш керек мага? 5. 5. Мына азыр көрөлү. Бул жака 5 чыкты. O'ну алып келиш үчүн O'ну сурасам канча алып бериш керек? 7. Мына. Эми ушуну колдонуп туруп, ушундай методдор бар да. Ушундай буларды метод деп коет. Ушул методдорду колдонуп туруп биз арасынан бизге керектүү болгонду тапсак болот. Мисалы, ушуну эле алып туруп, студенттер check it деп туруп, мисалы, sub str. Так. Sub str деп коет экен. 0дон баштап, муну кайра, check it койбой калып турмун бул жака. Муну кайра алып келип, 0дон баштап, ушул жерге чейин, анан муну дагы алып туруп бул жака коюп койсом, боштук эле коюп коеюн. Мына азыр баха деп чыгат. Мына.
Бұл жерде не қылдым? Substring деген бұл stringнің бір бөлігі деген. Sub деген бұл часть деп қоялы, бөлігі да. Ошол stringден бөлігін алып келіп берді отабыз. Қайсыл жерден қайсыл жерге чейін дегенді сұрайды бұл. Мысалы, қалыспек дегенде, қалыс дегенді кесіп алыш керек болса, мысалы, 0-дан баштап, 0, 1, 2, 3, 4. Анан 5 деп, 5-ті берсек, ошонда 4-ке 5-өн алып келіп береді, қалыс дегенді алып, b-ны алып келбей қояды, 5-ті алып келбей қояды ошонда. Бұл жерде index of u, index of деп тұрып боштықты бердік. 0, 0-дан башта, баха дегеннен b-дан баштап тұрып, студенттерден ошол биринчи элементи да бұл, ошонун ичинен мол индекске чейин. Боштук индекси дегенде бизге не 4 берген жана. Ошондо 0-дан 4-кө чейин алып кел дедик. 0-дан 4-кө чейин алып кел десек, мына бизге баха чекет, баха дегенде алып келип берди. Анан мисалы үсөн дегенде алып келиш керек болсок, мону алмаштырып койсок болот экен. Index of деп тур, мисалы биз u-дан баштагыбыз келет да. Бул жака +1 деп жазалы. +1 ошол жерден башта, анан бизге аягына чейин. Ошондо студенттер checked length'ке чейин деп туруп копировать этебиз. Checked length деп койсок, мына бизге азыр үсөн дегенди алып келип берет экен. Мына. Бул бир аз татаал. Булар жөнүндө өзүнчө бир дагы сабак болот. Бул азыр бир аз татаал. Неге бул жерде мен студенттер дегенди array'ди колдонуп салдым да, ошон үчүн. Негизи, мисалы бир жөн эле string болсо, бул substringди колдонуп кетиш оңой эле болот. Булар дагы башка бир убакта өтөбүз буюрса. Азыр каалап изилдеп, бош убакытта практика кылам десеңер, мына substring деген метод изилдеп көргүлө, index of деген изилдеп көргүлө, find деген толтура методдор бар JavaScript'те. Убакыт болсо практика кылсаңар. Так менимче азырынча ушул өткөн темаларды практика кылып эле, мына түшүнүп, ушуну сонун кылып чыгарып бере турган бирөө болсо жакшы болот, мисалы мондай кылып. Ошол макуланда сабак бүттү. Буюрса, кийинки сабакты дагы убактын, мен убактым бир аз эме болот, тар болуп, ошон үчүн убакыт болгондо эле ушинтип 10 минут калды деп туруп сабак болот деп айтып атам. Макул агай, рахмат чоң. Жакшы түшүнүп болду. Жакшы тургула. Макул.